Барыңыздарга салам. Бүгүнкү сабакта to be тиши эмне экенин кененирээк талдайбыз. Ооба, to be бул англис тилин баштап үйрөнүп жаткан кишилер үчүн эң баш катара турган темалардын бири. Бирок аны кыргыз тили менен салыштырып, жөнөкөй мисалдар менен түшүндүрсөк түшүнүктүү болот. Төмөндө to be деген эмне үчүн керек жана кандай маанилерди берет, ушунун баарын кыскача жөнөкөй кыргыз тилинде талдайбыз. To be деген эмне? To be этиши бул болуу же бар деген мааниде колдонулат. Бирок кыргызчага дайыма болуу деп эле эмес, маанисине жараша башкача которулат. Демек, кыргыз тили менен салыштырып кетсек, биринчи мен 20-дамын. To be адамдын жашын, же абалын билдирүү үчүн колдонулат. Мисалды, мен 20-дамын. Англисче I am 20. Бул жакта am бул to be этишинин башка бир формасы. Кыргызчада мын мүчөсү менен айтылып жатат. Мен 20-дамын. Бул жерде to be адамдын абалын билдирип жатат. Англис тилинде мын мүчөсү адамдын жашынын абалын мын мүчөсү менен билдирип жатсак, англис тилинде am өзүнчө сөз катары билдирип келет. Экинчи, to be этиши адамдын кесибин, ким экенин билдирүү үчүн колдонсок болот. Мисалы, мен мугалиммин. Англисче I am a teacher. Кыргызчада мин мүчөсү менен кошулуп жатса, мен мугалиммин. Бул жерде to be этиши am формасын өзгөрүп I am a teacher. Бул жерде to be адамдын ким экенин айтып жатуу үчүн колдонуп жатат. Үчүнчү, to be этиши адамдын же заттын жайгашкан жерин билдирүү үчүн колдонсок болот. Мисалы, мен азыр үйдөмүн. I am at home. Байкасаңыздар, бардык жерде am to be этиши кала берет. Кыргыз тилинде болсо ал мүчө катары колдонуп кете берет. Кыргызчада мүн мүчөсү кошулган, мен үйдөмүн. Англисчеде I am at home, am. Бул жерде to be же am адамдын турган жерин, жайгашкан жерин жөнүндө айтуу үчүн колдонуп жатат. Төртүнчү, to be этиши заттын же адамдын бар экенин, жок экенин билдирүү үчүн колдонсок болот. Мисалы, үстөлдө алма бар. There is an apple on the table. Кыргызчада бар деген сөз колдонулса, үстөлдө алма бар. There is бул жерде to be этиши башка форманы кабыл алып, amден isке өтүп, there is бир нерсенин бар экенин билдирип жатат. Бул да to be'нин формасы. Формалары жөнүндө кандай өзгөрүлөт, кийинки слайдтарда, кийинки сабактарда талдайбыз. Бешинчи, to be этиши аркылуу абалды, заттын же адамдын абалын билдирсек болот. Мисалы, алар чарчаган же алар чарчады. They are tired. Бул жакта are ошол эле to be этишинин башка формасы колдонулуп жатат. Кыргызчада алар чарчаган, алар чарчап калышкан болсо, бул жерде to be же are учурдагы абалды билдирип жатат. Демек, жыйынтык туура түшүндүрүү үчүн кыргызчада мын, мүн, мин, сың, сыңар, біз, сыдар деген мүчөлөр to be'нин ордуна колдонулат. Ошондуктан англисче сүйлөмдө алар сөз катары жазылса, кыргызчада жалгануучу мүчө катары колдонулат. Мисалы, you are a doctor, сен доктурсуң. Демек, кыскача жыйынтык to be канча мааниде колдонулат? Жаш куракты айтаарда колдонсок болот. I am 20, мен 20-дамын. Кесипти айтаарда I am a chef, мен ашпозчумун. Көргөнүңүздөргө рахмат. Коңгуроону басып, сабактардан артта калбаңыз.